Ааламдагы бар сулуулуктун башаты аял заты деп эсептешет. Ал эми сулуулук менен улуулук гана дүйнөнү сактап калары учкул сөз катары айтылып келет. Сүйкүмдүү, назик, алтын саамай кыздарыбыз, маралдай керилген, келбети келишкен керемет кең пейил келиндерибиз, өмүр шериги, жароокер, камкор, сулуу жарларыбыз, боорукер, мейирман, акылгөй, касиеттүү, нускалуу энелерибиз бул жашоонун түркүгү экендигин сыймыктануу менен айтып келебиз. Мисс Ош 2018 сынагынын жеңүүчүсү, ажарлуу ырчы айым наамынын ээси жана башка көптөгөн сулуулар сынагында баш байгени камсыз кылган Айжамал Асылбекова. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде аял бакыты көрсөтүүсү. Бүгүн биз көрсөтүүнүн алкагында Ош облусундагы жаш келиндер арасындагы өткөрүлгөн сулуулук сынагынын жеңүүчүсү, ошондой эле көптөгөн жаш түгөлөрдү бактылуу кылып өзүнүн жеңелик милдетин мыкты аткарып жүргөн жарчы эжекебиз Айжамал Асылбекова айым бүгүн бизде конокто болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз кандай? Маанай эң сонун, албетте. Айжамал эже, биз бул аял бакыты көрсөтүүсү алкагында көптөгөн кыйынчылыктарды, көптөгөн бир оор нерселерди баштан өткөрүп, ана мына бүгүнкү бактылуу мүнөткө жеткен айымдарды көбүнчө сунуш кылып тартып келебиз. Бул жолу сизди баягы Ош шаарындагы келиндер арасында өткөрүлгөн мыкты жеңүүчүсү миссис 2018 жеңүүчүсү катары чакырдык. Эми азыр биздин менталитетибизде, кыргыздарда көпчүлүк учурда эле келиндер баягы элдин алдына чыкканга тартынат. Бул сынакка сиз кантип катышып калдыңыз? Бул да болсо сиздин кыйындыгыңыз, эрдигиңиз болсо керек. Албетте, ар бир эле жумуштун баягы кыйынчылыгы бар дейт. Айрыкча турмушка чыккандан кийин бир ушундай өзүң каалаган нерселерге катышуу бул албетте кыйын. Албетте бул нерсеге менин үй бүлөм, жакындарым, ата эне, ошондой эле балдарым, чыгса мага жакын болгон адамдардын баардыгы колдоду десем болот. Анткени бул менин эле жалгыз эле менин кандай десем, менин эле ийгилигим эмес, ошо жалпы жакындарымдын ийгилиги деп айтсам болот. Албетте жаныңда ар дайым колдогон жакшы жакын инсандар болсо көптөгөн ийгиликтерге жетет экенсиң да. Анан сөзсүз түрдө ал жакын инсандарды дагы ошон үчүн баалай билиш керек экен. Абдан жакшы. Ал мелдешке катышканда дагы кыргыздын башка сизге окшогон кыйын келиндери менен бирге сынакка катыштыңыз да. Анан жеңүүчү болуш кандай экен? Албетте, кастинг болгондо бир 50гө жакын айымдар катышты. Бул 23 жаштан 50 жашка чейинки айымдар арасында болду да. Ал кастингден дагы анан кийин баягы катышып, андан кийин бир үй бүлөлүк шарттары туура келбей чыккандар болду. Ушинтип терилип жатып, акыры ошол конкурс боло турган кезде уже баягы 8 эле айым калды да. Бирок 8 айым 8 бөлөк кесиптин ээлери. Ошончолук ар биринин өзүнө жараша бир кыйындары бар экен да, мындай айткандачы. Менин атаңдаштарым күчтүү эле айымдар болду, бирок аларды жеңип чыгыш мен үчүн деле оор болду. Анын үстүнө мынакей азырдагы баягы ылыйык Рамазан айында ушул тууралуу маек берип жатам. Ошол конкурста дал ошол былтыры июнь айында, дал ушундай ылыйык Рамазан айында орозо күнүндө болгон. Орозону кармап, Кудайдан жакшы ниет, жакшы тилек кылып конкурска катышкан экенбиз. Мынакей жараткан Аллах таалам колдоп, жеңүүчү болуп калдым десем болот. Абдан жакшы. Ошондо биздин Ош шаарынын сулуу келининин канча баласы бар? Азыркы учурда мен 2 уул, 1 кыздын мээримдүү энесимин. Балдарыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Биздин телекөрүүчүлөргө, анан күйөрмандарыңыздарга дагы абдан кызык сөзсүз түрдө. Албетте, баягы мындай чыгармачыл инсан болгондон кийин жашооң аябай кызык болот да адамдарга. Бул кандай болду экен депчи, анан азыр баягы ачык ошол үй бүлө тууралуу айтууга туура келет экен, айтып берейин. Ошол эң чоңу алгачкы баягы тоң уулум бар. Ал азыркы жашта 13 жашта 3-класста окуйт. Аябай жаш окуйт. Мактап кетсем да болот, баардык нерсеге ылайыктуу. Келечектен көп нерсени үмүттөндүрүп жатат. Баягы келечекте врач болом деп ошол кесипти кичинесинен эле тандап, ошол багытта окуусун улантып келе жатат да. Экинчиси болсо кызым. Кызым аябай өзүмө окшош, сирокопия десем болот. Анан кийин ал азыркы учурда ошол Ош шаарында эле мектептердин биринде 2-класста окуп жатат. Үчүнчүсү болсо уул. Ал азыркы учурда балдар бакчасына барат, 4 жашта.
ошол азыр 3 баланы тарбиялап чоңойтуп ошолорду келечекте бир кыргыз элинин керегине жараган бир чыгаан залкар инсандардан, мыкты мырзалардан же болбосо мыкты айымдардан болсун деген жакшы ниет менен ошолорго татыктуу тарбия берип ошолордун баягы өсүшүнө болгон күч аракетимди жумшайын деп аракет кылып жаткан кезим да. Бүгүнкү күндө Ошто аябай сулуу келиндер көп. Ошол сулуу келиндерден дагы суурулуп чыккан Айжамал деген миссис ошо 2018 сынагынын жеңүүчүсү. Туулган жери кайер болду экен? Кайсыл жерден сулуусуз? Азыркы сөз менен айтканда мен садага болоюндардын жериненмин десем болот. Көркүн аркы өзгөлөрдөн башкараак, кара кулжа ушул жерден башталат дегендей эле, көркүн аркы өзгөчөрөөк, эң сонун абасы таза, суусу аябай тунук дегендей, баягы башында алтын суу бар деп коет го. Ошол айтылуу кара кулжа жеринде туулганмын, кара кулжанын кызымын. Балалыгыңыз кайсыл жерде өттү? Кандай кыз болгонсуз? Бүгүнкү күндө өзүңүз 3 баланы тарбиялап жатасыз. Анан кийин бала тарбиялаганда балдарыңыздын мүнөздөрүн, кулк мүнөздөрүн өзүңүздүн кичинекей кезиңизге окшоштурасызбы? Өзүңүз деги эле кандай кичинекей кезиңизде кандай адам болгонсуз? Балалык кезимде аябай өжөр, аябай шок, анан кийин кыскасы үйдөгүлөрдүн баардыгын мен башкарышым керек, менин айтканым болуш керек, менин айтканым закон болуш керек үйдө деген ошондой дебиз менен жашачу экенмин да, кичине кезимдечи. Анан азыр ойлоп көрсөм аябай эле туура эмес кылган экенмин дейм. Эми ал кезде балалык кезде баягы ойлонбой көп нерсени айтып койсуң анан. Кичинекей кезиңизден эле өжөр, аябагандай тырышчаак, тыкылдаган кыз, анан өзгөчө лидерлик сапатка жетүүгө умтулган кыз экениңизди айттыңыз да. Эми турмушка чыккандан кийин бой жетипчи, ал жактагы үй бүлөгө көнүш, ал жакта лидерлик кылыш менимче аябай кыйын болсо керек, Албетте ошол мисалы мен азыр 18 жашымда турмушка чыкканмын, жашчы, 2-курста окуп жатканда. Анан кийин ошончо жыл ата энең эркелеп, ошентип чоңоюп, өзүнүкүн бербеген мындай кыз болуп барып эле анан бирөөнүн үйүнө барып калсаң, андан да баягы тааныбаган элечи, бирөөнүн үйүнө барып калып, көнүү аябай кыйын болгон. Бир жумадай ошол жерде ыйлап отурганмын күн албастан. Көзүңдү жумсаң эле ата энең, бир туугандарың ошолор элестейт да, анан кийин баягы шоктук кылып, аларга катуу айтып койгон нерселерими эстеп ыйлайм да, анан ошентип жок, жашоо ушундай экен да, демек бул жак менин үйүм экен деп, анан кийин үйүм экен деп ошол жака көнгөнгө аракет жасайсың. Андан сырткары ошол жактын, ошол үйдүн аба ырайына карап мамиле кылып калат экенсиң да. Албетте баягы ол жерде ушундай эле кысынып, ушундай болуп калдым деп айта албайм. Бир жөн гана баягы орду менен болуп калат экен да. Эгерде турмушка чыга электе, мисалы мен аябай эле ашыкча байгандай болсом, ал жерде орду менен кайсыл жерде эмне кылыш керек, ошолорду үйрөнүп, өзүң эле сабак алып, өзүң эле ошол нукка түшүп калат экенсиң. Келиндик сапат кандай болуш керек, Келиндик сапатты дагы бул биз турмушка чыга электе эле менин чоң энем, анын чоң энемдин энеси бар болчу, баягы мен кемпир, чалдар, чоң ата, чоң энемдин колунда да көбүрөөк чоңоюп калганым үчүн, мындай айтканда, баягы улуулардын колунда чоңоюп калган үчүн бизге көп эле сабак берген да. Балам, кайтар дүйнө жашоодо сен эгерде кайненеңе, кайнатаңа барганда, бирөөнүн үйүнө барганда деги эле кандай мамиле кылсаң, сага дагы кийин ошол нерсе кайтат. Сен дагы буюрса насип этсин, келин ал дейт, кыз бер, уул үйлөө дейт. Ошондо сен дагы ошолордон ошондой мамиле көрөсүң деген үчүн мен болушунча баягы өзүмө кайтат экен бул нерсе деп туруп, кайын журтту болушунча жакшы сыйлаганга аракет кылып, ата энемдин сөзү кулагыма ар дайым жаңырып турчу, колдон келишинче сыйлап келем. Ар бир ийгиликтин артында, ар бир жакшылык иштин артында сөзсүз түрдө баягы кыйынчылык болбой койбойт. Кыйынчылыктын арты менен анан баягы жакшылыкка жетишебиз деп көпчүлүк эле ийгиликтүү адамдар айтышат да. Сиздин башыңызда дагы кандай кыйынчылыктар болду? Баягы элдерчилеп сиз дагы көрө каттын айынан чет өлкөгө бардыңызбы дегендей, же ошо Кыргызстанда эле эң бир сонун бактылуу жашоого жетишип калдыңызбы? Албетте жашоо ошол кыйынчылыктар менен кызыктуу деп айтып өтөм да. Анткени дайыма эле жакшы жашоо болуп, баардыгы эле жакшы боло берсе, жашоонун кызыгы жок болуп калат да. Бир жетишпеген жашоо болуш керек, бир жетишип кетиш керек. Жетишпеген үчүн ошол нерсени жасашым керек бул жашоодо. Менде мындай нерселер жок, ошол нерсени жасашым керек. Тигилер, мисалы бизде көбүнчө мындай го, адам бири-бирин карап, атаңдашуу менен гана өсөт го. Ошол сыяктуу эле мисал келтирсек, мисалы кошунабыздын үйүндө бирдемке болсо, бизде жок болсо, биз ошол
нерсени алышыбыз керек. Элдер канчалык деңгээлде жетишип жатса, биз ошол нерсеге жетишибиз керек деп аракет кылабыз да. Ошол сыяктуу эле мен баягы өзүмдү бактылуу инсандардын катарына койсом да болот да. Анткени мен дагы элдер катары эле чет жакка чыгып жумуш иштеп келгенмин десем болот. Бирок ал чет жакка чыкканда эч кандай кыйынчылык көргөн жокмун. Тил билсең, дил билесиң дегендей эле, Кудайга шүгүр, баягы тилдерди орус тилинен деле кыйналган жокмун. Анан англис тилинде, чет тил, ошол тилинде дагы баягы эркин сүйлөчүмүн. Ошол тилдерди сүйлөгөндүктөн ал жака барганда ушул тил билгенимдин пайдасы тийди десем болот. Ошонун арты менен аябай жакшы жумуштарда иштеп, Москвада 7 жыл эмгектенип келдим. 7 жыл аралыкта аябагандай көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Мындай ал жакта карьерный рост деген бар да. Ошол жумуштарда ошентип өсүп көптөгөн ийгиликтерге жетип, ал жактан грамота, жылжыйынтыктар болот да. Ошол эле мезгилде орустардын арасында мен бир жалгыз гана мен кыргыз болуп ошол жерде чыкчумун, сыйлык алганычы. Грамота берчү, андан сырткары медаль такты. Бул мен үчүн аябай чоң сыймык болгон. Өзүмдүн жеримде ал нерсени албадым. Алгачкы жолу ошол Россия жергесинде, Москва шаарында, ошол Москванын борборунда иштедим, ошол жерде алдым ошол сыйлыктарды. Эмгектенип келип, көптөгөн эле жумуштарды аткардым десем болот. Аны ушул эми баягы жалпы эл билбесе да менин жакындарым баары билет десем болот да. Сизден сырткары тилекке каршы дагы сыртка кеткен кыз келиндер, баягы аялдык бакыттын даамын тата албай жүргөн дагы көптөгөн кыз келиндер бар да. Кыйын жашоо, кыйын турмуш, кара жумуштарчы. Ошолорго сиз кандай багыт берет элеңиз, кандай кеңеш берет элеңиз? Канткенде адам аялдык мындай бир жакшы татыктуу жашоого жетишсе болот деп. Негизи аял бул жашоого аябай эркектерге салыштырмалуу аябай түйшүктүү жаралыптыр да. Ошол себептен биз аял болгондон кийин баардык кыйынчылыкты жеңе билишибиз керек. Демек аял болуп жаралдымбы? Мага ушул милдеттер берилди, ошол нерсени аткара билем. Кандай кыйынчылык болсо дагы баардыгын жеңүүгө аракет кыласың сөзсүз түрдө. Андан дагы үй бүлөлүү болгондон кийин аябай жоопкерчилик, балалуу болгондон кийин андан нары да жоопкерчиликтер аябай болот. Анан ушул баягындай бир жумушту баштап, анан бир кыйынчылыгы болсо эле аны аягына чыгарбай орто жолдо таштап койгондор болот мисалы. Ошону таштабастан болушунча баягы жакшы нерседен үмүттү үзбөстөн болушунча аракет кылып көрүш керек. Албетте баардык нерсенин чеги бар. Чегинен чыгып кеткен учурда анан эми чыдабай башка жолду тандап калган учурлар да болот да. Андай учурлар да болот. Анан жалпы эле айымдарга айтып өтөм, ошол чет жакта бар чындыгында. Мен ошол жакындарымдын арасында деле болуп келе жатат. Чет жакта баягы үй бүлөлөр менен жашап калып, эми өзүңүздөргө маалым болгондой эле бир квартирада көптөгөн адамдар жашайт. Ошол эле мезгилде турмушка чыга эле кыздар менен үй бүлөлүү инсандар жашап калат. Ошол үй бүлөлүү инсандардын арасында чыр-чатактарды көргөн баягы жаш кыздар турмушка чыгуудан коркуп, азыр мисалы 30 жашка чыгып калгандагы кыздар бар да, мисалы турмушка чыга элек. Эмне себептен турмушка чыкпайсың деген суроону берсе, жок, мен үй бүлөлүү инсандарды көрүп аябай турмушка чыгуудан коркуп калдым дегендер бар. Ошолорго айтып өтөт элем, эч качан коркпогула, анткени баардыгынын жашоосу бирдей эмес, 5 кол тең эмес, бири-биринен кем эмес дегендей эле. Анын жашоосу андай болгону менен, балким ал кыздын жашоосу гүл болоттур, жакшы болоттур дегендей жакшы ниет кылып, ошол аял эмне катаны кетирип атат, ошону карап туруп мен ошол катаны кетирбейин. Мен турмушка чыкканда же болбосо менин кандай десем жашоомдо бир сыноо болсо, ошону башкача жол менен алып өтөйүн деп, тескерисинче ошол нерседен сабак алып өтүш керек. Анан кийин сөзсүз түрдө баягы эркектер бир тепкич өйдө болот, анан аялдарды бир аз басынтат да, сөзсүз түрдө эми мен мындаймын деген сыяктуучу. Анан ошол мезгилде дагы баардыгын көз жашты төккөндөн пайда жок, ал бир гана ден соолукка зыяндуулукту алып келет. Албетте анча мынча чыгарып туруш керек, аны ичке салбайчы, ошондой жеңилдеп кичине ден соолугга пайдасы тиет да. Ошол мезгилде дагы өзүн эч качан басынтпастан күлүп эле, ары карап ыйлап, бери карап күлүп дегендей, көшөгөнүн артында эмне болуп жатканын элге көрсөтпөстөн, бактылуу инсандын жана жүзүн көрсөтүп ар дайым, анан кийин Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтып, ушундай баарына шүгүр. Бул да болсо сыноо. Бул кыйынчылыкты басып өтсөм, балким андан ары дагы мени сонун жашоо күтүп турат деп өзүн өзү тарбиялапчы, аял киши ошентип жашай берсе, ошол нерсе болот экен да. Мен бул өзүмдүн практика жүзүндө, өзүмдүн жашоомдо көрдүм десем болот. Анан сени жашоодо ар кандай нерселер болот экен. Адамдардан ар кандай сөздөрдү угасың. Бирок ал сөзгө эч качан маани бербестен, кулактын сыртынан эле кетирип, эч качан ичине киргизбестен убакыт көрсөтөт баардыгын. Ак келет, бирок сынбайт. Бул нерсе илгертен айтылып келген, анан иш жүзүнө ашып да келе жатат деп айтсам болот да. Эгерде өзүң ак болсоң, эч качан ыйлабашың керек, сынбашың керек. Сен бирөө жыгытып, түртүп кеткен учурда дагы туруп кетишиң керек. Айрыкча азыркы заманда сен жыгылып калып эле жатпай турсаң, үстүңөн тебелеп кете берет
да, адамдар эч качан жардам бербейт да. Ошол себептен болушунча баягы Курманжанды аткан энебиздей Жаңыл Мырза деген чыган мындай күчтүү айымдар чыкканда бизден ошолор сыяктуу ошолорду эстеп биз деле 21 кылымдын ошондой айымдары бололу деп өзүн өзү күчкө салып күчтүү айым болгонго аракет жасаш керек да. Аракет кыла берсең анын артында жакшылыктар боло берет экен. Жашоодо баягы баардыгы эле сонун баягы күлүп жүрсөң эле сиздин кайгы капаңыз жок болсо керек, сиздин жашооңуз аябай сонун болсо керек дейт да. Күлүп жүрсөм күйүтү жок дебегин, күйүтүмдү күлкү менен жеңемин дегендей эле сөзсүз түрдө жашоомдо ар кандай күйүттөр, кыйынчылыктар болгон, бирок баарын күлкү менен жеңип, эч качан баягы адамга мен ушундай болуп атам, андай болуп атам деп ыйлактаган учурум болгон эмес. Көз жашымды төккөн эмесмин, ыйлагандан пайда жок. Каткыргандын карды ток депчи. Ар дайым күлүп, өзүмдүн ички жан дүйнөмдү күлүп, ошол менен тойгузуп дегендей да, ошентип жүргөнгө аракет жасаганмын. Буюрса ошол жакшы нерселерди жаса, ошонун артында жакшы жашоомду куруп келе жатам десем болот да. Сөзсүз түрдө менде басымтуулар болгон. Баягы аябай жакшы адамга таш ыргыткан адамга да аш ыргытсаң дагы ал дагы деле таш ыргыта берет экен да. Ушундай жашоо болгон мендечи. Анан эми андай тепкичтерди да басып өттүм десем болот, бирок ошондо дагы мен баягы жаман сөз айткан эмесмин да. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт. Тынч эле болуңуз, сый менен болойлу. Кийин соңку билесиз, ким туура эмес, ким ката кылганын, ким туура кылганынчы деп айтканмын, бирок азыркы учурда убакыт көрсөтүп эле атат. Ошол учурунда сүйлөгөн адамдар кечирим сурап келип жатат да. Ошол себептен азыр эми эфирден көрүп жаткандарга деле бул деле сабак болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн баягы укугуңуздарды эч качан тебелетпестен, өзүңүздөрдү өзүңүздөр коргоп, баягы жандуунун жаны башка дейт да, жаның ооруса сырттагы адам жаныңдын ооруганын сезбейт. Ошол себептен болушунча ден соолугубузду абайлап, өзүбүздү аярлап, жакшы ниет кылып, жакшы мамиле кылып, күчтүү болгонго аракет жасап, ар дайым күлкү менен баардык нерсени жеңе берсек, жашообуз гүлгө айланат экен. Буюрса менин жашоом жакшы, ал кыйынчылыкты басып өттүм, бирок ал кыйынчылыктар артта калды, унутта калды десем болот. Баягы жаман нерсени эстеп, эмне кереги бар? Мисалы да, жаман буюмду алып жүрө берсең, ал үйдө жыттанып, мисалы үйдүн ичине жаман нерсеге айландырат. Же болбосо жаман нерсени үйүңө коюп койсоң, миң жасасаң дагы баягы көркүн бузат да. Ошол сыяктуу эле жаман айтылдыбы, жаман сөз болдубу, же жашооңдо жаман адам жүрдү, ошол нерселердин баардыгын унутуп, жок мен буюрса жаңы нерсе болот, жакшы нерсе болот деп үмүт кыла берсең, баары жакшы болот экен. Аябай жакшы. Ал эми аялдык бакыт дегенди кандай түшүнөсүз? Сиз бүгүнкү күндө сизди баягы бактылуу айымдардын, бактылуу келинчектердин катарына кошуп келебиз. Сиздин баамыңызда, сиздин айтууңузда аялдык бакыт кандай? Албетте аял заты катары мен өзүмдү бактылуу аял, бактылуу айым деп өзүм айта алам. Анткени аял затына тиешелүү бакыттардын көпчүлүгү эле баягы жашоодо кадамын шилтеп, ошол жолду басып өттүм десем болот. Мисалга эле алсак, ошол кыз бала болуп жаралдым, ата энемдин алдында эркек кызы болуп чоңойдум. Ошол эле мезгилде турмушка чыктым. Анан боюнда болуп, кош бойлуу болуп, бала төрөп, бала жытын жыттап, бала тарбиялап, мисалы да. Эненин балам балалуу болгондо билесиң дейт го, ошо балалуу болуп, эненин баркын билдим. Мисалы, дагы да болсо. Албетте сыйлачумун энени. Балалуу болгондон кийин андан дагы күчтүүрөөк сыйлап калат экенсиң да, ошол даамды сездим мисалы. Бул жашоого, деги эле бул жашоого аял болуп жаралганыма сыймыктанам, жана Кудайга чексиз шүгүрлөр айтам. Анткени мен азыр айтып өткөндөй эле жашоомдо ар кандай ситуациялар болгон да, көптөп кишилерди басып өткөнмүн. Анан ошол мезгилде мен бир эркек дагы болгонмун, эркектин да жумушун аткарып, аялдын да жумушун аткарып көргөм. Ошол мезгилде айтып жатпайм, аял болгонума аябай сүйүндүм депчи. Анан ошол мезгилде эркектин да кыйынчылык, эркекке тиешелүү жумуштарды аткарганымда ушунчалык кыйын болгон. Ошол себептен аял болуп, назик, ажарлуу айым болуп жаралганыма абдан кубанычтамын. Жалпы эле кыргыз элиндеги, кыргыздын сулуу кыздарынын баардыгына аял затына тиешелүү баардык бакыттардын даамын сезүү, баардык бакыттарды өз көзү менен көрүү насип этсин деп жакшы тилектерди айтып өтөт. Демек бактылуусуз. Албетте бактылуумун. Анткени менин азыр Кудайга шүгүр балдарым бар. Жанымда колдоп жүргөн жароокер жарым бар десем болот буюрса. Анан ошондо андан сырткары сөзсүз түрдө биздин ата энелерибиз бар. Бул биздин жашообуз жарык, үйүбүздө жакшы жарык нурун чачып турат, жакшы кеңештерин айтып турат. Кандай кыйынчылыгың болсо да баарын көтөрүп жакшы сөзүн ардап, ата энеңе ар дайым бала оюнчак аласың да. Ошол сыяктуу ата энебиз бар, жакындарыбыз бар. Жана ошондой эле бизди колдоп, коштоп турган жакшы биздин ыймандуу, нысаптуу кыргыз элибиз бар. Ошондуктан мен өзүмдү бактылуу сезем.
Айжамал эже, сизге чоң рахмат. Ар дайым ушул бактыңыз тоодой болуп кемебесин, бактылуу болуп жүрө бериңиз, дагы чакырганда келип бериңиз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Келерки чыгарылыштан амандашканча саламатта калыңыздар.